бийликтин ээси бул эл дейт. Мамлекеттин байлыгы да бул эл дейт. Андыктан 4-октябрь бул биздин жаркын келечегибизди аныктай турган, балдарыбыздын келечегин аныктай турган күн турат. Мен түшүнүп турам, азыр социалдык тармактарда, коомчулук арасында жана массалык маалымат каражаттарында шайлоого барбоо боюнча жана кайсы бир талапкерлерди, кайсы бир партияны каралоо боюнча чакырыктар жүрүп жатат. Биз алдыдагы 4-октябрда ынтымак менен, биримдик менен өткөрсөк гана жеңишке жетебиз. Эгерде сиз барбасаңыз шайлоого, башка бирөө барбаса, анда алдыдагы келечекти ким анықтайды? Мен айтар элем, чындыкты айтыш керек. Акыркы учурда парламенттин жогорку кеңештин дагы аброю деңгээли эл арасында кадыр баркы түшүп кетти. Аны канткенде биз көтөрө алабыз. Мына ушундай ар бир өрөөндүн, ар бир социалдык катмардын өкүлдөрүнөн талапкер жогорку кеңешке барган чакта гана биз жогорку кеңештин аброюн, депутаттардын аброюн көтөрө алабыз. Мына ушул сиздердин араңыздардан чыккан мен сыяктуу жөнөкөй балдар, талапкерлер барса, ошол жерде сиздердин маселеңиздерди айтат, сиздердин маселеңиздерди көтөрөт. Мен ага терең ишенем. Мен буга чейин калемим менен сиздердин маселеңиздерди, сиздердин көйгөйүңүздөрдү, сиздердин оюңуздарды угуп жеткирип келсем, Кудай буйруса, сиздер колдоп берсеңиздер, жаштар колдоп берсе, жогорку трибуналадагы улантам деп айтып кетмекчимин. Биз акты ак, караны кара, жаманды жаман деген күнгө жеттик. Ошону так айтышыбыз керек. Мен Жалал Абадтыктарга ишенем, шаардыктарга ишенем, өзүмдүн жердештериме ишенем. Анткени Жалал Абад шаары бул тарыхый түптүү эл, улуу эл. Мен алдымда кандидат айтып өттү. Биз 2005-жылы март инкылабын мына ушул Жалал Абадта башталып, март инкылабын революциянын бешиги аталат Жалал Абад шаары. Демек сиздер алдыда 4-октябрда боло турган шайлоодо биримдик менен биздин партияны колдоп бересиздер.